20 сентябрда КТРКда саясий партиялардын өкүлдөрү болгон аялдар арасында шайлоо өнөктүгүндөгү дебаттардын кезектеги айланпасы болуп өттү. Бүгүнкү дебатка 5 саясий партиядан 5 айым талапкерлер келди. Дебаттар теледен гана эмес, интернеттен дагы көрсөтүлдү. Түз эфирге карата айтылган комментарийлердин ичинде партия өкүлдөрүнүн бирин колдогон же сын айткан чакырыктардан тышкары күтүлгөндөй эле канчык, сойку, шуркуя деген өңдүү сөздөр айтылып жатты. Бул сөздөр эмне үчүн күтүлгөндөй болду? Анткени дээрлик ар бир аял, айрыкча коомдук ишмердүүлүккө умтулган айымдар мындай басынтууга туш болушат. Бул жек көрүү тилинин мисалы. Жек көрүү же кастык тили бул айрым топтогу адамдарды жек көрсөтүүгө же касташтыруу чакырыктарын актаган сөздөрдүн формасы. Мисалга ага этникалык азчылыктар, улгайгандар, айрым бир диндердин өкүлдөрү, ошондой эле албетте аялдарга болушат. Айрыкча саясатта аялдарга карата жек көрүү сөздөрү көбүрөөк кездешет. Биримдик партиясынан парламенттикке талапкер Махабат Мавлянова коомдук жыйындардын биринде коалиция деген сөздү айта алган эмес. Көпчүлүк көпчүлүктүн дагы Аны дароо эле парламенттеги дагы бир депутат Тазабек Икрамовго салыштырып жиберишти. Ал дагы өз кезинде туура сүйлөй албаганы менен көпчүлүктүн эсинде. Бирок Мавляновага байланыштуу комментарийлердин көпчүлүгү сексисттик мүнөздө экени ачык эле көрүнүп турат. Айрыкча колдонуучулар аны сексалуунун ургаачы версиясы деп аташкан. Ургаачы сөзү негизинен адамдарга эмес, мал жандыктарына айтылып келгенин эске алсак, ага карата кемсинткен жана басмырлаган сөздүн колдонулганын байкоого болот. Дагы бир колдонуучу күйөөсү анын мүмкүнчүлүгүн билип туруп, саясатка жибербей эле койсо болмок деп жазган. Бул демек, аялдардын саясатта орду жоктугун, эгер алар коомдук иштерге аралашса, анда эркектерден уруксаат сурашы керек эле деген ойду билдирет. Дароо эле бир окуя эске түшөт. Апрель айында вице-премьер-министрлик кызматка Аида Исмаилова дайындалып жатканда, депутат Төрөбай Зулпукаров аял кесиптештерден сак болуңуз деп айтканы белгилүү. Бул аялдарга карата амалкөйлүк жана чыккынчылык кылууга жөндөмдүү образ жаратып жана таркатылып жатканынын дагы бир мисалы. Мындай мисалдар өтө көп. Алар бийликчил дагы, оппозициячыл дагы аял талапкерлерге карата айтылып жүргөнүн көрүүгө болот. Өзгөчө шайлоо өнөктүгүндө одоно кемсинткен жана касташтырган пикирлер күч алды. Шайлоо өнөктүгүндөгү сексизмдин жана аялдарга карата кастык тилинин негизги көрүнүштөрүнүн бири саясаттагы аялдардын сырткы келбетине комментарий айтуу. Бул өзгөчө чач жасалгасы, кийим тандоосу, ашыкча салмагы сыяктуу маселелерге тийиштүү. Башкача айтканда, көпчүлүк учурда аялдардын саясаттагы сөздөрүнүн мазмунун же алардын саясий позициясын гана эмес, алсак айрым иш-чарага кандай күрмө кийип баргандан бери талкуулашат. Албетте, айрым эркектер деле мындай талкууга түшөт. Бирок анчалык деңгээлде эмес. Адатта аялдардын сырткы келбети тууралуу талкуунун натыйжасы сексуализация катары сыпатталат. Көп учурда аялдардын саясаттагы ийгилигин колдоочулары менен төшөк мамилесине байланыштырып, аялдардын социалдык тармактардагы билдирүүлөрүнө ооз калгыс уят сөздөр менен комментарийлерди калтырышат. Ал эле эмес, ачык же түз айтылган сөздөрдөн тарта, сулуу, мен сени алам деген пикирлерге чейин кездештиребиз. Болгондо да колдонуучулардын көпчүлүгү муну жаңылышып комплимент катары кабыл алышат. Бирок эркектердин аялга анын макулдугу жок эле үйлөнөм деген бир жактуу пикири зордук зомбулук маданиятынын мисалы. Борбор Азиядагы тынчтык орнотуу жана медиа технологиялар мектеби июль айынын 15 күнүндө чыккан 180 басылмага анализ жүргүзгөн. Андагы 5% материалдар жек көрүү сөздөрүнүн мисалдары камтылганы байкалган. Ал эми кийинки 15 күндүктө тагыраагы август айынын орто ченинде бул сан 4 эсе өскөн. Муну менен шайлоо өнөктүгүнүн пикке жеткен мезгилинде кастык тексттердин көлөмү канчалык көбөйгөнүн божомолдоого болот. Мында да аялдар чабуулдардын чордонунда калды. Гендердик сабырсыздык бардык тексттердин 18%-ын түзүп, жаш өзгөчөлүк жана этникалык сабырсыздыктан кийинки орунду ээледи. Шайлоо мыйзамына ылайык саясий партиялардагы талапкерлердин тизмесинин кеминде 3төн 1 бөлүгү аялдардан турушу керек. Бирок бүгүнкү күндө парламенттеги 120 депутаттын 40 эмес, 20сы гана аялдар. Башкача айтканда аялдар экеси аз. Ал турсун шайлоо өнөктүгү маалында деле аялдар бекитилген тизмеден чыгарыла баштады. Эркектерге караганда аялдар үчүн саясатта кыйыныраак. Аларга катаал жана бир тараптуу стандарттарды таңуулашат. Жок дегенде сиз алардын саясий жолун колдобосоңуз дагы жек көрүү пикирлерин чектеп, аялдарга карата сексизмди ооздуктаңыз.